Ооба жанында болсо жакшы болот эле өзү. Жакшы. Мени кичинемен чоңойткон мени түшүнөт, бир карашта түшүнөт да. Болсо жакшы болот. Эми тагдыр экен. Ошо тагдыр экен да. Нарбек, буга чейин көпчүлүгү сиздин жөнөкөйлүгүңүздү аябай баалап атышат да. Качантан бери эле ушундайсызбы негизи? Аябай сабырдуу. Мен билбейм өзү ушундай эле болсо керек деп. Уялчагыр окшойсуз. Айта албайм да. Нарбек, сиздичи быйыл үйлөнөт деген деп баш турчуңузчу атаңыз айтты окшойт э, ошо боюнча дагы. Атам айткан үйлөнөбүз иншалла. Быйыл үйлөнөйүн деп кандыда. Сүйлөшкөн кызыңыз бар. Полный. Сизди күтүп атат Олимпиададан кийин деп. Ооба. Жакын арада. Жакын арада. Жеңиштен кийин сиздин жакындарыңыз чалып куттукташты да, ошондогу эмоция кандай болду? Аларга мындай ушунчалык сыймык тартыбай алдым деп мындай өзүңүз менен кошо сыймыктандыңызбы? Эми ушу айтып атпаймынбы, ушу эмне болсо Алладан болду деп билебиз, ошого анчалык мындай деген нерселер болбоду да. Жакшы, бирок сүйүнүч өтө сонун болду. Эми мен ойлойм бул эмоцияны бул баягы ошо учурга туш келген адам гана сезет го депчи. Өтө сонун болду. Нарбек, сиз ушул финалда Абдумалик менен Абдумаликтин колун көтөргөндөн кийин мындай башыңызды чайкадыңыз да, эмнеге мындай макул болбодуңузбу калыстардын чечими менен? Ооба, эми 5-0 андай болбоду деп ойлойм да мен. Негизи Абдумалик мындай сизден качып койгондой болду, мындай беттешпегендей болду, ошондой болду негизи, чындап эле. Эми ал бала да опытный бала да. Негизи эле ушул ата-андаштарыңыз кандай болду бул Олимпиада оюндарында? Алланын өкүмү менен мен жактагы сетке өтө күчтүү болуп калган. Неге дегенде биринчи бой кубинисине чыккан, ал финалист мир болот. Экинчи бойдо чыккан американец, ал чемпион мир болот. Үчүнчү бой чыккан ал болгар болгон, ал да Кубанын атынан ошот да. Ал дагы Пан Американын Европа чемпиону. Азыр сизди тосуп алышты. Кандай сезимдер болду тосуп алганда? Койдуңуз.